Түнкү асманды карасак, аны экиге бөлүп турган, бир четинен экинчи четине чейин созулуп, жолдун элесин берген кооз тилкени көрөбүз. Бул саманчынын жолу. Кыргыздар саманчынын жолун уламыштарга байланыштырып келген. Бирок чындыгында саманчынын жолунун табияты эмнеде? Саманчынын жолунун ичинде эмнелер бар? Ушул суроолорго жооп бергенге аракет кылалы. Саманчынын жолу бул биздин галактика жана биздин галактиканын аталышы. Биздин күн система мына ушул аймакта жайгашкан. Ааламдагы галактикалардын басымдуу бөлүгү спиралдуу формага ээ болгондуктан галактика сыртынан мына ушундай көрүнөт. Бирок биз галактиканын ичинде жайгашкандыктан биз галактикабызды капталынан көрөбүз. Андыктан ал бизге ушундай жол сыяктуу көрүнөт. Түнкү асманды караганыбызда саманчынын жолунан башка дагы көптөгөн жылдыздарды көрүүгө болот. Куралсыз көз менен биз асмандан 3000 жылдызды көрө алабыз. Бул 3000 жылдыз мындагы чакан чекиттин ичиндеги гана жылдыздар. Ал эми галактикадагы жылдыздардын жалпы саны 400 миллиардка чейин жетиши мүмкүн. Галактиканын ичиндеги чаң жана газ андагы жылдыздардын так санын аныктоого тоскоолдук жаратат. Астрономияда аралыктарды чакырым менен өлчөө абдан ыңгайсыз. Себеп дегенде аралыктар абдан эле чоң. Биздин галактиканын көлөмүн чакырымдар менен эмес, жарык жылдар менен эсептейбиз. Жарык ааламдагы эң ылдам нерсе. Күндөн чыккан жарык жер бетине 8 мүнөттө жетет. Ошол эле учурда жарык Плутонго 5,5 саатта жетсе, күн системасына эң жакын жайгашкан Проксима Центавр жылдызына 4 жылда жетет. Ошентип биздин галактиканын бир четинен экинчи четине жарыктын өтүшү үчүн 100 000 жыл керектелет. Ал эми галактиканын борборунан туурасынан өлчөгөндө ал 3000 жарык жылына барабар. Галактиканын түзүлүшү спиралдуу формага ээ. Биздин спиралдуу галактика негизинен 4 бутактан турат. Күн системасы Орион таманы деп аталган бутакта орун алган. Бул бутак менен бирге күн системасы галактиканын борборун секундасына 230 чакырым ылдамдык менен айланат. Ошентип ал галактиканын борборун 240 миллион жылда бир жолу айланып өтөт. Галактиканын бардык бутактарынын айланып турган шар формасындагы борбордо жыш эски жылдыздардын топтому жайгашкан. Бул жер галактиканын алгачкы калыптанышында пайда болгон эң байыркы бөлүк. Борбордун так ортосунда жаачы А деп аталган ашкере массивдүү кара көңдөй бар. Анын массасы болжол менен 4 миллион күнгө барабар жана галактикабыздын гравитациялык казыгы болуп саналат. Бул ашкере массивдүү кара көңдөй ушунчалык тыгыз болгондуктан анын тартылуу күчүнөн жарык чыга албайт. Жаачы А кара көңдөйү жылдыздардын жыш үйүрү менен курчалган. Ал бизден 26 000 жарык жыл алыстыкта жаачы топ жылдызынын багытында жайгашкан. Газ менен чаңдан турган калың материя аны жаап турат. Бирок окумуштуулар аны радио, инфракызыл жана рентгендик байкоолордун жардамы менен изилдей алышкан. Астрономдор Event Horizon телескопу аркылуу кара көңдөйдүн биринчи жолу сүрөтүн алышкан. Бул укмуштуудай сүрөттө кара көңдөй жаркыраган шакекче менен курчалып турат. Ал газ жана чаңды байма-бай жутуп турганына байланыштуу кара көңдөйдүн айланасы өтө жогорку температурага көтөрүлөт. Анын массасы күндүн массасынан 4 миллион эсеге оор болгону менен көлөмү күндүкүнөн болгону 13 эсеге чоң. Кара көңдөйдүн өзү көрүнбөгөнү менен алардын эбегейсиз гравитациялык таасири алардын бар экенин көрсөтүп турат. Астрономдор кара көңдөйдүн жанындагы жылдыздардын укмуштуудай ылдамдыкта, кээ бирлери секундасына 7000 километрден ашкан тездикте жылып баратканын байкашкан. Бул жылдыздардын орбиталары галактика борборундагы көрүнбөгөн чоң заттын бар экенин ырастайт. Ошол ашкере массивдүү кара көңдөй
галактикадагы миллиарддаган жылдыздардын, анын ичинде биздин күндүн жашоосуна таасир этүүчү зат. Күн системасындагы күндүн бардык планеталарын башкарып турган ысымал Саманчынын жолунун борборундагы кара күңгөй дагы бүтүндөй галактиканы башкарып турат. Борборду айланып турган галактиканын бутактарында салыштырмалуу жашыраак жылдыздар жана алардын планеталары жайгашкан. Ошону менен бирге диффузиялык материя, башкача айтканда чаңдар жана газдар жылдыздардын арасында орун алган. Алар негизинен суутектен туруп, кийинки жылдыздардын жана планеталардын пайда болушуна керектеле турган курулуш материалдары болуп саналат. Андыктан галактиканын ичи кызуу процесстерге бай. Анда ар дайым жаңы жылдыздар, планеталар жана күн системалары пайда болуп турат. Галактика көзгө көрүнгөн жылдыздар, газ жана чаңдан тышкары көзгө көрүнбөгөн кара материядан турат. Чындыгында галактиканын массасынын басымдуу бөлүгү мына ушул кара материяга тиешелүү. Азырынча бул кара материянын табияты белгисиз, табышмак бойдон турат. Окумуштуулар анын чоң гравитациялык таасири аркылуу гана анын чындап эле орду бар деген бүтүмгө келишкен. Саманчынын жолундагы миллиарддаган жылдыздардын ичинен Жерге эң жакын жылдыз системасы Альфа Центавр болуп саналат. Болгону 4,3 жарык жыл алыстыкта жайгашкан Альфа Центавр 3 жылдыздан турган система. Альфа Центавр А жана Альфа Центавр Б негизги жылдыздар болуп саналат. Алардын орбиталары жакын жайгашып, бири-бирин айланып турушат. Ал жылдыздардын өлчөмү жана жарыктыгы биздин күнгө окшош. Бул жылдыздар системасынын 3-чү мүчөсү Проксима Центавр болуп саналат. Бул жылдыз күнгө салыштырмалуу чакан жана температурасы төмөнүрөөк. Температурасы төмөн болгондуктан анын түсү кызыл. Мындай чакан жылдыздарды кызыл карлик деп аташат. Мына ушул Проксима Центавр жылдызы бул системанын ичинен бизге эң жакыны. Ал Жерден болгону 4,2 жарык жыл алыстыкта жайгашкан. Башкача айтканда бул жылдыздын жарыгы бизге 4 жылда келет. Анткени менен азыркы эң ылдам жүргөн космостук аппарат дагы ага 80 000 жылда жетет. Проксима Центавр жылдызында 2 планета бар экендиги аныкталды. Эң кызыктуу ачылыш бул Проксима Б планетасы. Болжол менен Жердин чоңдугуна тете планета. Ал жылдыздын жашоого ылайыктуу орбитасында айланат. Проксима Центавр активдүү жылдыз болгондуктан ал тез-тез радиациянын отторун чыгарып турат. Бул андагы планетада жашоонун пайда болушун татаалдантат. Ал эми экинчи планета Проксимасы жылдыздан алда канча алыс жайгашкан. Аны биздеги Нептун планетасына салыштырса болот. Кандай болгон учурда дагы алыскы келечекте башка жылдыз системасына болгон адамзаттын миссиясынын биринчи багыты Альфа Центавр системасы болот. Breakthrough Starshot сыяктуу долбоорлор Альфа Центаврды изилдөө үчүн лазердин жардамы менен ылдамдатылган чакан космостук аппараттарды жөнөтүү жолдорун издеп жатышат. Азыркы технология деңгээлинде Альфа Центаврге саякаттоо 10 миңдеген жылдарды талап кылат. Бирок келечекте технология бул аралыкты бир топ кыскартат. Чолпон жана Юпитер планеталарын эске албаганда, асмандагы эң жарык жылдыз Сириус болуп саналат. Сириус Альфа Центавр жылдыздарынан кийинки эң жакын жылдыз. Ал болгону 8,6 жарык жыл алыстыкта жайгашкан. Сириус дагы жалгыз жылдыз эмес. Эки башка жылдыздан турган экилик система. Сириус А негизги жылдыз. Биздин күндөн болжол менен 2 эсе чоң жана 25 эсе жарыгыраак ак түстөгү жылдыз. Анын күчтүү жарыгы асманыбызды эң жарык жылдызы кылып турат. Сириус салыштырмалуу жаш жылдыздарга кирет. Анын курагы болгону 200-300 миллион жылга барабар. Анын шериги Сириус Б чакан ак карлик жылдызы. Отуну түгөнгөн жылдыздын калдыгы. Сириус Б болжол менен Жердин көлөмүнө барабар.
бирок массасы күн менен дээрлик бирдей. Бул эки жылдыз гравитациялык бийде бири-бирин 50 жылда бир айланып турушат. Андан кийин Лира топ жылдызындагы көз жоосун алган көк жылдыз Вега жайгашкан. Вега болгону 25 жарык жыл аралыкта орун алган. Вега күндүн массасынан болжол менен 2 эсе чоң. Бул чоң масса аны ысык жана жарыгыраак кылат. Веганын радиусу күндүн радиусунан болжол менен 2,5 эсе чоң. Ал эми жарыгы күндөн 40 эсе көп. Веганын бетинин температурасы болжол менен 9600 кельвинди түзөт. Бул күндүн 5700 кельвининен бир топ ысык. Мындай ысык температура күндүн сары түсүнө салыштырмалуу көгүш түстү берип турат. Вега өз огунда тез айлангандыктан анын экватору чоюлуп турат. Орион топ жылдызындагы эң жаркыраган жылдыздардын бири бул Бетельгейзе. Бул кызыл супергигант көзгө көрүнгөн эң чоң жылдыздардын бири. Ал бизден 600 жарык жыл аралыгында жайгашкан. Бул биздин планетага эң жакынкы кызыл супергиганттардын бири. Бетельгейзенин радиусу күндүкүнөн 1000 эсе чоң. Ал эми массасы биздин жылдыздыкынан 20 эсеге көп. Эгер биздин күн системасынын бойборуна жайгаштырылса, Бетельгейзе Марстын орбитасынан ары созулуп, Меркурий, Чолпон жана Жердин орбиталарын жутуп кетмек. Жылдыздын бетинин температурасы 3500 кельвиндин тегерегинде. Бул биздин күндүн ысыгынан төмөн болгондуктан Бетельгейзеге мүнөздүү кызыл түстү берет. Бетельгейзенин көлөмү жана массасы анын өлүмүн жакындатып турат. Ал буга чейин суутекти күйгүзүп бүтүп, азыр болсо гелий, көмүртек жана кычкылтек сыяктуу оор элементтерди күйгүзүп жатат. Акыр аягы анын күйүү чумайы төгөнүп, супернова жарылуусуна дуушар болот. Бетельгейзе жарылганда ал бүтүндөй галактиканы кыска убакытка жарыкка бөлүп салат. Биздин асманда анын жарыгы күндүз да көрүнүшү мүмкүн. Бетельгейзе жакынкы 100 000 жылдын ичинде супернова катары жарылышы күтүлүүдө. Бул космостук өлчөмдө өтө кыска убакыт. Бирок Бетельгейзе бүгүнкү күндө жарылган учурда дагы ал окуяны биз 600 жылдан кийин билебиз. Себеп дегенде жылдыздын жарыгы жерге 600 жылда жетет. Орион топ жылдызында болжол менен 1344 жарык жыл алыстыкта жайгашкан газ жана чаңдан турган чоң жаркыраган Орион тумандуулугу бар. Орион тумандуулугу жылдыздардын активдүү жаралып жаткан аймагы жана саманчынын жолундагы эң көп изилдеген аймактардын бири. Бул тумандуулуктун көлөмү болжол менен 27 жарык жылын түзөт. Анын жаркырап турушунун себеби анын ичиндеги жылдыздар курчап турган газды ысытып, ал жаркырап көрүнөт. Тумандуулуктун ичинде газ жана чаңдан турган үймөктөр өздөрүнүн тартылуу күчү астында биригип, жылдыздардын өнүгүүсүнүн эң алгачкы баскычы болгон прото жылдыздарды пайда кылат. Убакыттын өтүшү менен бул прото жылдыздар көбүрөөк материал чогултуп, ядролук синтезди тутандырып, толук кандуу жылдыздарга айланат. Орион тумандуулугу жылдыздардын жана планеталардын пайда болушун түшүнүү үчүн табигый лаборатория. Тумандуулуктун ичинде астрономдор протопланеталык дисктерди да байкашкан. Ал шакекчелерден келечекте башка күн системалары пайда болот. Орион тумандуулугу түнкү асмандагы эң жарык тумандуулуктардын бири. Орион топ жылдызынын курунун ылдыйында жайгашкан, ал кичинекей, бүдөмөк булутча катары көзгө көрүнүп турат. Дүрбү же телескоп аркылуу анын так деталдарын көрүүгө болот. Хеликс тумандуулугу бул планетардык тумандуулук. Ал күнгө окшогон жылдыздын сырткы катмарынын тарашынан пайда болгон. Ал бизден 700 жарык жыл аралыкта орун алган. Анын укмуштуудай тегерек көрүнүшү миллиарддаган жылдардан кийин күн системасында эмне болушу мүмкүн экенин көрсөтүп турат. 7000 жарык жылы алыстыкта жайгашкан Краб тумандуулугу супернова жарылуусунун калдыгы. Бул
жарылуудан кийин сыртка карай кеңейип бараткан газ жана чаң. Биз таанышкан жылдыздар жана тумандуулуктар саманчынын жолу галактикасында бизге жакын жайгашкан белгилүү объектилер болуп саналат. Ошол жылдыздар сыяктуу башка дагы жүздөгөн миллиард жылдыздар биздин галактикада жайгашкандыгы акылыбызга сыйбайт. Ал тургай биздин галактика сымал ааламда дагы триллиондогон башка галактикалар бар экендиги дагы изилдене турган, аңдап түшүнө турган нерселердин түгөнбөшүн айгинелейт.